Олжо бөлүшүү. Бир күнү төө өгүз жана козу кетип баратып, жолдон бир боо чөп таап алышып, кантип бөлүштүрүүнү талаша кетишти. Козу: "Аз эле чөп экен, муну бөлүштүргөндө кимибиздин оозубуздан тапмак элек. Жумурубузга жук болбойт. Андан көрө бирөөбүзгө берели. Жук дегенде бирибиздин кардыбыз тойсун" деди. Берки экөө муну туура көрүштү. Бирок кимисине берүү керек? Өгүз болсо эң семизибизге берели. Семизге тамак көбүрөөк керек деди. Козу болсо эң кичинебизге берели. Ошо кичиненин курсагы тойгондой эле чөп экен деди. Төө тиги экөөнүн талашын угуп, сагызын чайнап тура берди. Ушул кезде булардын жанынан эшек өтүп бараткан. Өгүз менен козу кеңеш сурап эшекке кайрылды. Эшек булардын сөзүн угуп, анан шалпаң кулагынын түбүн кашып туруп: "Менин эсиме бир окуяны түшүрдүңөр. Бир жолу жолборс, бөрү, түлкү үчөө аңчылыкка чыгышат. Алар бир марал, теке, оёндук үчөө чогуу жашаган үңкүргө алып келишет. Карышкыр менен түлкү жолборс тойгуча жесин, калганы бизге жетет дешет. Бирок жолборс жемек тургай ооз да тийбейт. Адилеттик менен бөлүштүргүн" деп карышкырга айтат. Карышкыр: "Марал чоң, жолборс да чоң. Демек аны жолборско берүү керек. Мен орточомун. Теке да орточо. Аны мен алайын. Түлкү экөөбүздөн кичине. Коён ага ылайыктуу" деди. "Сен карышкыр аябай өзүмчүл көрүнөсүң. Сен муну ал, сен тигини алгын" деп буйрук бере баштадың. "Шундай бөлүштүргөнүң бизге жагабы же жокпу? Антип өзгө мөчүңө гүл тартканды токтот" деп атырылды эле карышкыр качып араң кутулду. Жолборс түлкүгө кайрылып: "Сенин оюң кандай?" деп сурады. "Буга көп акылдын деле кереги жок" деди түлкү жойпуланып. "Маралды азыр жегин, теке кечкиге калат, эртең мененкиңе коён болот." "Түлкүм, сенин акылыңа ченем жок экен. А дегенде сен тойгуча жегин. Калганын мен жейин. Керек болсо кайра эле кармап алам" деп жолборс түлкүгө аябай ыраазы болду. "Төрөм, бул жарык дүйнөдө өзүңөн ашкан адилеттик болбос" деп куу түлкү ого бетер мактап салды. Адилеттик деген ар кандай болот? Ал талашып жаткандардын күчүнө жараша чечилет. Силер да ар кимгер чөптү өзүңөргө ыйгарганга аракеттенип жатыпсыңар. Балким бөлөк жолун табарсыңар. Ойлонуп көргүлө" деди эшек. Айтса айтпаса төгүнбү деп өгүз менен козу катуу ойлонуп калды. Ушул кезде төө оозунда чайнап аткан сагызды бүркүп салып, ири мойнун созуп, узун тили менен жерде жаткан чөптү илип алып сугунуп койду. Төө чөптү чайнап атып, бул кылыгына таң калып карап калышкан досторуна: "Эшектин айткан сөзүнөн ким күчтүү болсо, Олжо ошонуку дегенди түшүндүм. Же жалганбы? Менден күчтүүңөр барбы?" деп сурады өктөм. "Сен менин айткандарыма туура эмес түшүнүп алыпсың" деди эшек төөгө акыл айтып. "Досторуң таарынып калбадыбы? Өзүңдө эмес, өңгөнү ойлобойсуңбу? Сен тигилерге камкордук кылсаң, тигилер да сага жан тартышат. Чоңдугуңа салып күч көрсөтсөң, анда беркилер сени калп эле мактамыш болуп аягында алдап кетишет. Жолборсту ошентип түлкү сызга олтургузуп салбадыбы?" Өгүз менен козу экөө төөгө улам көз кыйыгын жиберип коюп, шыбыраша түштү. "Эй достор" деди эшек тигилерге, "бери келгиле. Силерге дагы бир насаат окуя айтып берейин. Аны укса төө досуңарга пайдасы тиер." Анан эшек төөгө каш кагып сөзүн баштады. "Чөөлөрдүн үйүрүн башкарган бир акылманы болуптур. Ал эстүү, адилет, токтоо экен. Бара-бара үйүр башчы бой көтөрүп, текеберденип, кол алдындагыларга кысым көрсөтө баштайт. Чөөлөр аны жек көрүп калышат. Бирок анысын билдиришпейт. Кайда барса мактап, акылман, көсөм деп көкөлөтүшөт. Көп кеткен башчысын бийликтен кетирүүнүн амалын издешет. Чөөлөр үйүрү менен кетип баратышып, жайылган койлорду көрөт. Койду килейген дөбөттөрү менен койчусу мылтык алып кайтарып жүрүптүр. "О, чөөлөрдүн көсөмү" дешти чөөлөр шакылдап. "Сендей баатыр балбан болбос. Көзүңдөн от чачырап, сүрүң укмуш. Качырып кирип барып, койлордон бир экөөнү сүйрөп келиш сенден бөлөк эч кимдин колунан келбейт." Карт башчысы мындай мактоого чыдай албай, койлорго тийип, эң семизинен бирди тандап сүйрөп жөнөдү. Абалаган иттер жетпей калышты. Чөөлөр окчун жердеги бир буйткада жашынып, башчысын күтүп турушкан. Анан ап келген коюн баардыгы талап булап жеп, көсөм чөөнү аябай макташты. Башчы ого бетер компоюп жер баспай калды. Чөөлөр андан ары жүгүрүп баратышып, бир үйүр жылкы көрүшөт да: "О, улуулардын улуу чөөсү, сендей эр жүрөк ааламда жок. Сенин сүрүңдү көргөндөрдүн жүрөгү түшүп, бүжүрөп калышат. Көздөрүңөн жалын чачырап турат.
тетиги семиз айгырды алгың келип турса керек. Сенин айтканың, айткан, дегениң деген. Биз сага тоскоол болбойлу, деп тигини күүлөп коюшуп, өздөрү бөлөк коктуга кирип кетишти. Мактоого тунган чөө башчы атырылган бойдон айгырга барып бир тийди. Бирок ал кой эмес да. Кош аяктап туруп чөөнү тээп калды эле, оозундагы тиштери ыргып кетти. Аңгыча үйүрдөгү берки жылкылар жетип келишти. Бечара чөө өлдүм талдым менен ийнине араң жетти. Жатып алып жараатын жалай. Эгерде сага күн сайын сен акылмансың дешсе, ал айткандарга ишенбөө үчүн чынында эле акылман болуу керек экен, деп ойлоду. Эшектин айткан бул икаясына өгүз менен коозу көздөрүнөн жаш чыккыча күлдү. Ал эми төө болсо өзүнүн жасаган копол иши үчүн досторунан кечирим сурады. Улук болсоң кичик бол дегендей, күчтүүлөр чабалдарга жардам берүү керек турбайбы? Мен ушундай түшүндүм. Өзүңдүн арбайыңды эле сого бербей, бөлөктөрдү да ойлоо керек, деди төө ири мойнун созуп.